Урматтуу достор, биз силер менен бирге ушул вебинарлардын сериясын улантып атабыз. Бизде бүгүн абдан кызыктуу тема болмокчу. Биз дайыма өзүбүздүн ушул вебинарыбызда сыйлуу конокторубузду, анын ичинде биздин жетекчибиз Галина Сергеевна Ковалеваны көргөнгө кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Ошондой эле Елена Евгеньевна Алексееваны көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Елена Евгеньевна бул бизде ошол математикалык жалпы билим берүү лабораториясынын кызматкери. Биз сизди бул жерде көрүп турганыбызга жана учурашып турганыбызга кубанычтабыз. Жана сөзүмдүн башында белгилеп кое турган нерсе, биздин көпчүлүк кесиптештерибиз дайыма ошол математикалык сабаттуулук боюнча тема качан болот деп сурап атышты эле. Мына бүгүн биз ушул темага келип отурабыз. Бүгүнкү лекция дагы пайдалуу жана кызыктуу болот баардыгы үчүн деп ойлойбуз. Буга чейинки лекциялар сыяктуу эле дагы бир жолу белгилеп кое турган нерсе, бизде телеграм каналыбыз бар. Ага катталып, кесиптештериңер менен бөлүшсөңөр болот. YouTube'дагы каналыбыз бар, кыргыз орус тилинде. Андан тышкары ал жерде силер аларды кайрадан көрүп чыкканга дагы мүмкүнчүлүгүңөр болсо деп ойлойбуз. Андан тышкары Facebook'та дагы PISA 2025 деген да баракчабыз бар. Ошол жерге дагы катталып, кесиптештериңер менен бөлүшсөңөр болот. Кимдер катыша алат деп сурагандар дагы болуп атат. Ушул вебинарга ким кааласа катыша берсе болот. Усулчуларбы, окутуучулар, мугалимдерби, ошондой эле регионалдык билим берүү жаатында иш алып баргандарбы, айтор эч кандай чектөөлөр жок. Каалагандардын баардыгына биз кубанычтабыз. Онлайн баарыңыздар катышып, ушул вебинарлардан пайдалуу маалыматтарды алсаңар болот. Елена Евгеньевна, мен сизге сөз берейин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мына биздин ушул аянтчабызда жолукканыбызга кубанычтабыз. Мен дагы бир нече сөз айтып койсом уруксатпы? Эмесе урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мына ушул силер менен дайыма такай жума сайын бир жолу жолугуп атабыз. Жана биздин ушул командабыздын мына ушул эл аралык PISA изилдөөсүнө катышуу боюнча чоң тажрыйбасы бар биздин командабыз. Мына ушул убакка чейин өздөрү топтогон тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө силер менен кубанычта экенин белгилеп койгум келет. Жана Эдуард белгилеп кеткендей эле, биз да силер менен бирге ушул окуй билүү сабаттуулугу боюнча жана табигый илимдер боюнча сабаттуулук боюнча силер менен сүйлөшкөнбүз, вебинар өткөргөнбүз. Ал эми бүгүн ушул математикалык сабаттуулук боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Елена Евгеньевна биздин командабыздын уникалдуу мүчөсү десек болот. Анткени ал ушул эксперт катары биз менен иш алып барып келе жатат ушул күнгө чейин. Анан ошол өзүңөр билгендей эле, силер сыяктуу эле биздин алдыбызга милдет коюлган болчу. Биздин ушул мамлекет алдында ушундай милдеттеме коюлган. Баягы алдыңкы 10 өлкөнүн арасына кириш керек дегендей, ошондуктан алдыбызда чоң милдет турат. Елена Евгеньевна бул виртуалдуу лабораториялык жана практикалык иштер боюнча эксперт болуп саналат. 7-9, 10, 11 класстардын арасында жана эң башкысы ал ушул усулдук кейстердин дагы автору болуп саналат. Бул ушул мугалимдер үчүн санариптик ресурстарды колдонуу боюнча дагы усулдукту иштеп чыккан адам, биздин команданын мүчөсү. Эдуард, кечирим сурайм сиздин кошумча жүрдө ушул нерселерди айтканга уруксат алгандыгым үчүн. Эми мына ошол биздин команданын мыкты мүчөлөрүнүн бири Елена Евгеньевна, сизге сөз. Чоң рахмат сизге. Урматтуу кесиптештер, ошо мени тааныштырып койгондугуңуздан чоң ыраазычылык билдирип койгум келет. Ал эми азыр мен өзүмдүн лекцияма киришсем, жана Галина Сергеевна бул жерде белгилегендей эле, сиздер менен биргеликте бир жагынан мына ошол PISA изилдөөсүнө катышууга даярдык маселесин карайбыз. Ал эми экинчи жактан алганда дал ушул санариптик дүйнөдөгү математиканы үйрөнүүгө көңүл бурмакчыбыз. Биз силер менен алдыбызга биринчи эле койгон бултун милдетибиз биздин окуучуларыбыздын белгилүү бир көндүмдөрү бар болуш керек да. Анткени мына ушундай изилдөөгө татыктуу катышып, ошол татыктуу натыйжаларды көрсөтүш үчүн. Эмесе биз силер менен бирге мына ошол бүгүнкү семинардын планын төмөнкүндөй кылып түзүп алдым. Биз силер менен бир жагынан алганда мына ушул
функционалдык математикалык сабаттуулукту калыптандыруу жагына жана аны кантип калыптандырыш керек экенин жолдорун карайбыз санариптик чөйрөнү колдонуу менен. Ошондой эле практикалык жөрдө ушул санариптик билим берүүчү ресурстарды математикага үйрөтүү жаатында практикалык колдонуу жагына көңүл бурабыз. Ошондой эле мугалимге ушул окуучуларды математикага үйрөтүүдө программатик камсыздоо жагына көңүл бурмакчыбыз. Ошондой эле дал ушул санариптик чөйрөдө иштей билүү жөндөмүнө көңүл бурмакчыбыз. 2015-жылдан баштап эл аралык ушул изилдөөлөр, ушул PISA изилдөөсү ушул компьютердик тестирлөө боюнча иштерди жүргүзүп атат жана 2017-18 бул жаатта компьютердик программа платформага өткөрүлгөн анын бардыгы жана мына ушул салттарды сактап калуу жаатында компьютерлик жактан алганда нейтралдуу болчу да, а дегенде ушул компьютердик технологиялар ушул окуучулардын өздөрүнүн жоопторун берүү үчүн жана кийин аларды автоматтык түрдө иштеп чыгуу үчүн колдонулган. Ал эми PISA изилдөөсүнүн кийинки этаптарында мына ушундай өткөрүүнүн негизги ыкмасы бул ошол математикалык сабаттуулуктун компьютердик баалоо болуп эсептелинет. Анан ошол математикалык сабаттуулуктун ошол мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл бурганда көбүнчө мына ушул математиканын табиятына ылайык келе турган жактарга көңүл бурабызда. Мунун бардыгы ушул математикалык сабаттуулуктун 2021-22 буларга чоң көңүл бурулган болчу. Мына ошол жаңы ошол тапшырмалардын жаңы типтерин киргизүү жаатында 3 негизги багытты бөлүп көрсөтсө болот. Бул компьютердик дизайн, компьютердик тестирлөө жана инновациялык багыттар деп белгилесек болот ошо баалоо жаатында. Биз буга чейин эле белгилеп кеткендей эле 2021-22 жылдардагы PISA өзүнө бир шайманды камтыган. Ал шайман ошол окуучуларды текстти жана сандарды, бөлчөктөрдү киргизгенге мүмкүнчүлүк берген. Анын ичинде айталы кошумча түрдө пи, чоң, кичине жана көбөйтүү, бөлүү деген белгилерди киргизгенге мүмкүнчүлүк болгон жана ушул шайманды кошкондон кийин ал мына ушул тапшырмалардын өзүн иштеп чыкканга чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. Айталы окуучулар бул жерде аларга айталы анимациялаган объектилер, үч ченемдеги объектилердин образдары, аларды ары бери жылдырып, кайра ар жагын көрүп, ал туурасында толук маалымат алганга мүмкүнчүлүгү боло турган болуп, объектилерди ар кандай манипуляцияларды жасап, аларды айталы маалыматтын өзүн башкача жайгаштырганга мүмкүнчүлүк болгондуктан улам ошол окуучулардын мына ушул алдыга коюлган суроого жоопту издегендеги мүмкүнчүлүктөрүн же көйгөйлүү бир жагдайлар чечкенде мүмкүнчүлүктөрүн арттырат. Мына ошол окуучуларды шыктандыруу үчүн ошол жооптордун типтери дагы башкача болуп сунушталып атат да. Мисалы үчүн ал жерде компьютерлик тапшырмаларды чыгарууда ошол объектини башка жакка жылдыруу же болбосо кандайдыр бир ошол сүрөттө бир активдүү чекиттерин пайдаланганга мүмкүнчүлүк берет да. Мына ушунун баардыгы бириgiп келип окуучулардын математикалык сабаттуулугун жогорулатканга жардам берет. Андан тышкары ошол таблицадагы маалыматтарды берүү боюнча жана биз силер менен бирге айткандай мына ошол маалыматты кайрадан куруу же болбосо объектилерди баягы тартып башка жерге жылдырганга мүмкүнчүлүк берүү, ушул маалыматтарды колдоно билүүлөр туурасында берилген жалпы ушул жана сорттоонун же бөлүштүрүүнүн жаңы тактикаларын колдонго мүмкүнчүлүк берет. Анын ичинде ошол тапшырмалардын жалпы түрүндө ар кандай вкладкаларды колдонууда мына силер көрүп турасыңар ушул шаймандарды ар кандай вкладкаларды колдонгонго мүмкүнчүлүк болот. Ошентип ал ушу тапшырманын өзү баары мурдагыдай линиялык сыяктуу болбой эле ар кандай маалыматтын булагы катары ошолордун топтому катары колдонулат. Таблицалар болушу мүмкүн, графика, диаграммалар болушу мүмкүн, формалардын топтому болушу мүмкүн. Анан эгерде биз ошол текст жөнүндө айта турган болсок, текст ал ар кандай болушу мүмкүн. Ошол маалымат көлөмүнө жараша, башкача айтканда
Башкача айтканда мына ошол текстин өзүнүн саны кандай, чоңбу, кичинекейби көлөмү боюнча ошого жараша айырмаланат. Ал эми экинчи жактан караганда ал бир нече маалыматтын бирдигин камтышы да мүмкүн. Башкача айтканда, окуучулар бул жерде баягы мурдагыдай бир жактуу эмес, дагы кошумча түрдө кандайдыр бир көндүмдөрдү, анан иш аракеттерди жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан мына ушундай маалыматты ар кандай формаларда берүүнүн өзү окуучуларды көбүрөөк ойлонгонго түрткү берет, көбүрөөк талдоо кылганга, ошол жанагы маалыматтын бирдигин салыштырганга түрткү берет. Ал эми бир жерден, мисалы, бир таблицанын бир жерде мамычасынан экинчи мамычасына которгонго мүмкүнчүлүк болуу же бир вкладкадан экинчи вкладкага өтүү, бул тигил же бул көйгөйдү чечкенге жардам берет окуучуга. Андан тышкары компьютердик модельдөө же дизайн дей турган болсок, ал көбүнчө сандык көрсөткүчкө багыт алган жана алар мисалы ошол өзгөрүлмө сандардын натыйжага тийгизген таасирине көңүл бурат. Ал жерде мисалы бюджеттөө же пландоо же болбосо эксперименталдык ыктымалдуулук же божомолдук деген маселелер боюнча, көрсөткүчтөр боюнча ошол маселени чечкенге мүмкүнчүлүк берет да. Башкача айтканда, бул жерде айталы ар бир окуучуга тиешелүү болгон ошол жагдайларга жараша чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет. Ошол реалдуу маалыматтарды талдагандан жеткиликтүү болушу ошол окуучуларга ошол татаал көйгөйлөрдү, анын ичинде мисалы пайыздык өсүштү чечкенге мүмкүнчүлүк. Азыркы мезгилде көпчүлүк көйгөйлөр көбүнчө ошол компьютердик модельдөөнү колдонуу менен алгоритм негизинде чечилет. Ошондуктан компьютердик модельдөө дегендин өзү ошо алгоритмдин негизинде анын негизги базалык маселе катары каралат ошол математика жаатында, жана бул өтө маанилүү болуп саналат. Айталы көп учурларда мына ошол талап кылынган бул жерде математика татаал болгондуктан, же болбосо абдан көп сандагы факторлорду, бир системада иштеген бир факторлорду камтыганына байланышкан. Анын ичинде айталы ошол жандуу нерселерге таасир этүү формасы түрүндө дагы бар. Кийинки багыт бул жерде шарттуу түрдө чечим кабыл алуу. Башкача айтканда, бул жерде жанагы ыктымалдуулук теориясы, статистика боюнча тапшырмалар берилет. Ал жерде окуучулардын ошол өз ара байланышты түшүдө, жанагы өзгөрүлмөлөрдүн ортосунда жана болжомолдоо, ошол жагдайды интерпретациялоо деген маселелер чечкенге мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, окуучулар ошол модельге формага берүүнүн өзү кандайча таасирин тийгизе турганда, кандай гипотезалар болушу мүмкүн, кандай божомолдор болушу мүмкүн, ошол жанагы маселеде берилген тапшырманы аткарыш үчүн ошолорду билиш керек да. Айталы бул жерде абдан көпчүлүк жагдайларда адамдар өздөрүнүн күнүмдүк ошол жумушунда өздөрү жолугуп жүргөн ошол көйгөйлөрдү чечкенге дагы көндүмдөрүн арттырганга мүмкүнчүлүк берет. Айталы мына ошол ар бир өзгөрүлмө санды табууда ошондой эле ал жерде ошол жана өзгөрүлмөлөрдүн ортосундагы мамилени аныктоо үчүн ошол окуучулар ошол маалыматты талдап атып, ошол өзгөрүлмөлөрдүн ортосундагы өз ара байланыш кандай экендигин, алардын өзгөчөлүктөрү кандай экендигине көңүл буруп талдагандан кийин алар тапшырманын суроолоруна жооп бергенге үйрөнүшөт. Көп учурда мына ушундай окуучулар аныкташы керек болгон өз ара байланыштар эки тараптуу таблица сыяктуу берилет да, азыр мына слайдта көрүп тургандай. Анан алар ошо бир ой жору, бир жыйынтыкка чыгарганга, салыштырып, талдап, гипотезаларды карап чыкканга мүмкүнчүлүк берет. Ушундай эки тараптуу таблицалар төрт комбинациялуу болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн эки тараптуу ошол таблицалар, ал жерде мамилелердин үч тиби орун алышы мүмкүн. Алар өз кезегинде тийиштүү ошо ыктымалдуулукка дагы тиешеси бар. Мисалы үчүн төрт биргелешкен айталы окуялар боюнча же болбосо шарттуу кандайдыр бир ыктымалдуулук болушу мүмкүн, жана булардын баардыгы ошол изилдөөлүчүлөр тарабынан ошол шарттуу түрдө чечим кабыл алуу деп белгиленет да. Мына ушунун баардыгы ошол окуучуларга тийиштүү
маалыматтарды таблицадан алып, аны түшүнүп, ошол берилген маалыматтардын маанисин жакшы түшүнгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Жана ушул шарттуу түрдө ошол ыкмалдуулукта алган мезгилде мына ошол маалыматтардын так өзгөрүлмө экендиги боюнча дагы берилет дагы. Жана окуучулар мындай маселени чакырган мезгилде ошол жагдайды талдоонун өзү чыгарыла турган корутундуларга кандай таасирин тийгизе тургандыгын жакшы өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Анан албетте бул жерде математиканын мугалиминде бул жерде ар кандай суроолор жаралышы мүмкүн. Мисалы, мына ушул математикага санариптик чөйрөдө кантип үйрөтсө болот деген суроо жаралышы мүмкүн. Жана ошондой эле ошо пландалып аткан ошол жыйынтыктарга кантип жетсе болот санариптик чөйрөнү колдонуу менен деп. Ошондой эле окуучуларда кантип мына ошол түздөн түз жумушту аткарып аткан мезгилде электрондук чөйрөдө кандай көндүмдөргө ээ болуп иштеши керек деп, жана ошондой эле компьютердун жардамынан кандайча колдоnuш керек суроо жаралышы мүмкүн. Математика деген журналда атайын ушундай макалалар жарыяланып турат. Ушул суроолорго жооп бере турганда, анын ичинде ошол математика сабагындагы электрондук таблица деген тема мына ушул жерде окуучуларды алардын ошо таблицалар менен иштөө көндүмдөрүн арттырууга багытталган. Жана мына ошол салттуу биздин Excel таблицабызда, мына ушул жерде слайдда көрүп турасыңар, аны чындыгында эле мына ошол математиканы үйрөтүүдө кайсы максатта колдонсо болот? Айталы, статистикалык маалыматтарды берүү үчүн колдонсо болот. Анын ичинде мына ушул маалыматтарды иштеп чыгуу үчүн. Ошондой эле ал жерде ошол окуучулардын талдаганга, ошол маалыматтарды талдап, кандайдыр бир гипотезага келип, салыштырып, бир жыйынтыктарга, корутундуларга келгенге мүмкүнчүлүк берет да. Анан окуучулар мына ушул алган көндүмдөрүн реалдуу жашоосунда да колдонууга мүмкүнчүлүгү болот. Кийинкиси мына өзүңөр көрүп тургандай эле слайдда Matur.ru деген сайтты көрүп турасыздар. Мына ошол сайтта абдан көп сандагы ар кандай колдонмолор жайгашкан. Ошондой эле электрондук түрдө ар кандай маселелердин топтомдору дагы бар. Ошондой эле тереңдетилген деңгээлде ошо окуучуларды олимпиадаларга даярдоо боюнча дагы маселелер камтылган. Ошентип мына ушул сайтты пайдалануу менен жана ушул сайтта жайгашкан материалдарды пайдалануу менен окуучу мугалим өзүнүн окуучуларынын айталы теориялык же базалык жактан жана тереңдетилген деңгээлде окутканга атайын материалдарды алганга мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи жагынан алганда, кесиптештер, мына ушул жерде тереңдетилген ушул деңгээлде белгилей турган болсо, бул жерде биз өзүбүздүн мына ушул математиканын мазмунун мектептин деңгээлинде баягы окутуу үчүн мына ушул сайттан алган материалдар бар. Окуучуларыбызды ар кандай багытта ушул математиканы өздөштүрүшүнө жана көндүмдөрүн арттырышы үчүн жардам бере алат. Математикага окутуу мына ушул геометрия сабагына да көңүл бурсак болот. Биз силер менен кандай да айтабыз? Ушул биздин окуучуларыбызда компьютер менен иштей турган көндүм болуш керек деп айтабыз. Ошондой эле алган маалыматты салыштырганга, талдаганга көндүмдөр болуш керек деп атабыз. Демек, биз чындыгында эле ошол геометрия предмети же сабагы окуучулар табынан көбүнчө мындай кыйынчылык жараткан же алардын тапшырмаларды түшүнгөнгө оорураак болгон сабак катары кабылданат да. Мисалы, геометриянын жардамы менен биз ушул окуучулардын ошол мейкиндик ой жүгүртүүгө, логикалык жактан ой жүгүртүүгө жана ошондой эле алардын ой жүгүртүүнүн маданиятынын өзүн, математикалык ой жүгүртүүнүн маданиятынын өзүн, ошол маалыматты кантип алыш керек, растоону кантип бекемдеш керек, жана логикалык жактан чагылдыруунун баардыгын кантип ыраттоо кылыш керек деген көндүмдөрдү калыптандырууга аракет кылышыбыз керек да. Ошондуктан мына ошол сайтта
ар бир жеринде, ар бир берилген маселенин жанында атайын сүрөт менен коштолгон. Мына мен азыр эре кылып бул жерде жайгаштырып койдум, слайдта силер көрүп тургандай. Ошондой эле титулдук анын жанагы башкы баракчасында дагы ошол порталда ушундай сүрөттөр бар. Жана ар бир тапшырмада жанында ушундай сүрөттөр менен коштолгон тапшырмаларды пайдалануу менен мугалим окуучулардын бир жагынан маселе чечкенге аларга шыкак берет, түрткү берет, ал эми экинчи жагынан мына ушундай нерселерден кантип коркпостон электрондук түрдөгү ушундай тапшырмаларды кантип боло тургандыгына үйрөтөт. Sirius деген билим берүү борбору дагы бар. Кесиптештер көңүл буруп койсоңор, бул жерде бир жагынан алганда математикалык билим берүүчү программа берилген. Ошол Sirius билим берүү борбору дайыма ушундай математикалык билим берүүчү программаларды уюштуруп турат. Жана алар көбүнчө конкурстук тандоонун негизинде жүргүзүлөт. Жанагы ийгилик жараткан окуучулардын башын бириктирет. Бирок ошол эле учурда бул жерде мына мен азыр ошо слайдда көрсөткөндөй эле кошумча түрдө дагы алгебра, комбинаторика, геометрия боюнча кошумча главалар бар. Жана ошол курстарга жалаң гана аларга окуучулар гана эмес, андан башка алардын мугалимдери дагы, алардын ата-энелери дагы буга катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Башкача айтканда, платформа ачык курстар, жана алар биздин окуучуларыбызга, ата-энелерге жана мугалимдерге дагы баягы тереңдетилген түрдө математиканы өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк берет баардык ушул окуу курстарында. Андан тышкары мен дагы бир комментарий айтып коеюн. Бул жерде жалаң гана ошо теориялык гана маалымат берилген эмес, видео лекциялар гана эмес, андан тышкары электрондук форматта башка тапшырмалар дагы берилет. Жана ошол тапшырмалардын алкагында окуучулар тигил же бул суроолорго жооп берип, же тигил же бул тапшырманы аткарыш керек болот. Мунун бардыгы ушул PISA изилдөөсүнө катышууга ыңгайлашуу катары. Кийинки портал бул Россиялык электрондук мектеп деп аталат. Биз силер менен слайдда көрүп тургандай, ушул порталдын башка жаңы мүмкүнчүлүктөрү дагы бар. Бул жерде абдан көп сандагы сабактар иштелип чыккан. Жана биз ал жерде көрүп тургандай бардык окуу предметтери көрүнүп турат, жазылган. Жана ушул сабактардын алкагында видео материалдар бар, ар кандай тапшырмалар бар. Алар биздин окуучуларыбызга мына ушул мугалимге ушул окуучуларды санариптик чөйрөнү колдонуу менен окутуу мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп берет. Кийинки маалымат бул жалпы билим берүү жаатында ушул Россия билим берүү академиясынын тарабынан иштелип чыккан. Жана бул жерде көрүп тургандай эле ар кандай багытта бул виртуалдык лабораториялык иштер, интерактивдүү кейстер, ошондой эле ошол журналдар бар, усулдук ар кандай сунуштамалар бар, видео сабактар бар. Ошондой эле жалпы Россиялык мектеп окуучуларынын олимпиадалары, анын жыйынтыктары, усулдук семинарлар дагы бар. Жана мен бул жерде өзгөчө эки багытка басым жасап коеюн деп атам. Бул математика мугалимдери үчүн усулдук ар кандай семинарлар жана кейстер жана колдонмолор. Экинчиси бул математикага үйрөтүүнү уюштуруу үчүн материалдар болуп саналат. Бул усулдук семинарлар ушул математика мугалимдери үчүн, урматтуу кесиптештер, бул сайтта атайын ушул семинарлардын материалдары жайгаштырылган. Буга чейин өткөрүлгөн семинарлардын жана алар түздөн түз мына ушул федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттарына байланышкан. Жана ошол эле жерде ар кандай маселелер да каралган. Айталы, кандайдыр бир жаңы түшүнүктөрдү киргизүүдөн баштап, ушул окутуу сабактарын уюштуруудан баштап, тигил же бул тема боюнча ошол жерден эле бул жерде функционалдык математикалык сабаттуулук темасына да кайрылган. Айталы, 6 октябрда ушундай семинар өткөрүлгөн болчу. Ал 5 класстан баштап башталат да. Бул иш белгилеп кое турган нерсе.
айталы мына ошо 1-класста балдарга сабак берип аткан мугалимдерибиз аларда математикалык жалпы функционалдык математикалык сабаттуулукту аларда калыптандыра алышташы керек деп ойлойбуз. Ошондо биз силер менен айталы 5-класстан баштап математика мугалими мына ушул эле процессти уланта турган болот. Айталы мына ошол математиканын 5-класстагы 6-класста математиканын каражаттарын пайдалануу менен ошол математиканын жалпы анын функционалдык математикалык сабаттуулукту калыптандырууга ар бир тема боюнча аракет кылса болот. Мына ушул пландалган семинардарды биз кеңейткенге аракет кылып атабыз. Ошол 5-6 класстарда, анан 7-8 класстарга ыраттуу түрдө камтыганга аракет кылып атабыз. Жана бул жерлерде бир топ көйгөйлөргө көңүл буруп атабыз. Бул көйгөйлөрдү чечүү ошол мугалимге айталы көпчүлүк көйгөйлүү маселелерди чечкенге жана ошондой эле окуучулардын ишмердигин уюштуруу жана ар кандай компетенцияларды калыптандырууга аракет кылууга жардам берет. Математика мугалимдеринин усулдук кейстери кандай болот? Бул жерде ошол усулдук кейстерди карай турган болсок, бул жерде ошол мугалимге ошол окуучулардын ишмердигин уюштуруу жаатында көңүл бурат. Анын ичинде ошо алдыда пландалып аткан ошол жыйынтыктарга жетүү жаатында. Мисалы, булар ошо жана болжолдуу программаларга чагылдырылганда биз силер менен көрүп тургандай эле ошол усулдук кейстер бул жерде ошол предметтик жаатты камтыйт. Ошол эле учурда биз силер менен билгендей эле мындай болжолдуу түрдө айта турган болсок, бул жерде билим берүү стандарттары алардын жарандык мекенчилдик баалуулуктарында калыптандырышыбыз керек деп белгилейт биздин окуучуларыбыздын, туурабы? Ошондуктан бул жерде ошол жарандык мекенчилдик баалуулуктарды математика сабагында кандайча калыптандырыш керек окуучуларда. Мына бүгүн биз силер менен пиза жөнүндө сөз кылып атабыз, ошондой эле жарандык мекенчилдик баалуулуктар жөнүндө дагы сөз кылып атабыз. Ошондуктан мына ушундай эки багытты математика сабагын өтүп аткан мезгилде кантип айкалыштырыш керек болот жана ошону жанагы функционалдык математикалык сабаттуулук менен кантип айкалыштырсак болот. Айталы биздин мугалимдерибиз кандай сабактарды, кандай тапшырмаларды берсе болот окуучуларга, ошол тапшырмаларды кантип тандап алышы керек деген ушул суроолорго ушул кейс жооп берет. Кийинки слайд бул ошол математика мугалимдери үчүн усулдук колдонмолорду сунуш кылат. Алар биздин лабораториянын кызматкерлери тарабынан жазылган. Булар жана биз ошо көрүп тургандай алар 5-класска тийиштүү бул колдонмо жана биз жалпы билим берүү жаатында сөз кылып атабыз. Башкача айтканда 7-9 класстарга да тийишелүү жана алардын бардыгы мына ошол математиканы тереңдетилген деңгээлде 7-класстан баштап окуй баштаган мезгилде биз кантип окуучулардын ишмердигин уюштурушубуз керек жана ошол тереңдетилген деңгээли базалык деңгээлден эмнеси менен айырмаланат, мына ошого көңүл бурушубуз керек болот жана ошол функционалдык математикалык сабаттуулуктун өзгөчөлүгү эмнеде болот бул үйрөтүү мезгилде жана ошол тереңдетилген деңгээлде үйрөтүү ошол математика мугалими үчүн кандай кенен мүмкүнчүлүктөрдү берет деген суроолорго жооп берет бул колдонмодо. Кийинкиси лабораториялык практикалык иштери математика боюнча. Буга чейинки мен силерге сөз кылып аткан бул сайттардын материалдардын бардыгы математика сабагынан берген мугалимге багытталган да, ишти кантип уюштуруш керек деген суроолорго жооп берет. Айталы же болбосо ошол тигил же бул көндүмдөрдү кантип калыптандырышы керек, же бул компетенцияны кантип калыптандырышы керек жана ошол предметтик жыйынтыктар менен тийиштүү түрдө ошол метапредметтик мүмкүнчүлүктөрдүн ортосун кантип айкалыштырыш керек деген сыяктуу маселелерге жооп берген нерселер туурасында сөз кылган болчубуз. Анан эгерде ушул алдыга коюлган ушул максатка жете ала турган болсок, алар ар кандай изилдөөлөрдө биздин окуучуларыбыз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алат. Анын ичинде мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияда да жакшы жыйынтыктарга жете алат. Ал эми лабораториялык практикалык иш боюнча айта турган болсок, бул жерде мына ошол жакшы натыйжаларга жетиши үчүн бул жерде лаборатория практикалык иштерге көбүрөөк көңүл буруш керек болот.
Бул жерде мына ушундай эки өзүнчө лабораториялык жана практикалык теманы эки башка болуп саналат жана аларды айкалыштыруу абдан маанилүү жана булар мына ушул окуу предметтерге жанагы табигый илимий циклда биология, химия, физика жаатында дагы мааниси бар. Ошондой эле математиканы үйрөтүүнү уюштурууда көбүнчө ушул окуучуларда предметтик билими менен көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган. Ошондуктан мына ошол окуу предметтердин мазмунун жаңылоо жаатында жана ошондой эле алдыга пландалган натыйжаларга жетиш үчүн ушу жалпы билим берүү жаатында жана ошондой эле окуучунун инсан катары калыптанышына жана ушул жаатта ошол окуучулардын математикалык функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга жумшалган иш аракеттер абдан маанилүү болуп саналат. Анын ичинде ошол математика жана анын кандай ыкмалары бар экендиги туурасында дагы маалыматты берүүгө аракет кылышыбыз керек. Жана андан тышкары бул жаатта лабораториялык практикалык иштер математика боюнча абдан маанилүү болуп саналат. Айталы мугалим мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү түздөн түз математиканы үйрөтүүдө колдонсо болот ушул ыкманы жана биз азыр кененирээк ушул багыт туурасында сөз кылсак, орто жана тереңдетилген билим берүү жаатында мен буга чейинки слайдка кайрылып силерге көрсөтүп берейин деп атам. Бул жерде атайын лабораториялык практикалык иштердин системасы 5-класстан баштап 11-класска чейин системасы атайын иштелип чыккан. Ал эми бүгүн силер менен мен ошол 10-11-класстарга багытталган ишке кененирээк токтолсом деп турам. Мына ошондой интерактивдүү лабораториялык практикалык иштердин системасынын максаты бул ошол жеке метапредметтик окутуунун жыйынтыктарын өнүктүрүү, ал жанагы предметтик билим менен көндүмдөрүн тереңдетүү жана кеңейтүү жана колдонуу аркылуу жетишилет бул максатка жана бул абдан маанилүү окутуунун мета предметтик натыйжалары болуп саналат. Азыр слайдта көрүп тургандай бул жерде лабораториялык иштер көрсөтүлгөн. Баягы аталыштарына силердин көңүлүңөрдү буруп коеюн деп атам. Биз силер менен бул жерде көрүп тургандай мына ошол биздин ошол аталыштарына талдоо жүргүзө турган болсок, бул жерде 10-11-класстын деңгээлинде баардык окуу курстар боюнча тапшырмалар берилген. Бул алгебра боюнча, геометрия боюнча жана статистика жана ыкмалдуулук теориясы боюнча тапшырмалар берилген. Ал эми азыр силерге мен мына ушундай иштердин бирөөсүн көрсөтүп берейин деп атам. Бул иш негизи ошол тригонометриялык функциялардын өзгөчөлүктөрүн пайдалануу менен ошол маселени чечүү болуп саналат. Мунун максаты мына ошол математикалык жана колдонмо ушул тапшырмаларды тригонометриялык функцияларды пайдалануу менен чечүүгө багытталган. Биз математикадан сабак бергендерге көбүнчө окуучулар суроо берет. Бизге математиканы үйрөнүү эмне кереги бар? Мага конкреттүү түрдө тигил же бул теманын эмне кереги бар деп көп кайрылат да. Мисалы үчүн интеграл мага жашоомдо кайсы жерден кереги тиймегиле, же болбосо реалдуу турмушта математиканын маалымат эмне кылып жардам бере алат деп сурайт да. Ошондуктан ошол практикалык иштерди аткаруу мезгилинде биз мына ошол суроого жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Башкача айтканда биздин окуучуларыбызга математиканын тигил же бул маалыматты кайсы жерде колдоно тургандыгын айкын көрсөтүп бере алат. Ошондуктан ошол математикалык жана колдонмо тапшырмаларды чечүү, маселелерди чечүү, анын ичинде жанагы колдонмо тапшырмалар же прикладдык ошол тапшырмалар биздин реалдуу турмушубузда кандайча колдонула тургандыгыбызды көрсөтүп берет да. Бул жанагы шыктандыруучу видео деп койсок болот, же мотивациялык же шыктандыруучу ошол видео. Бул ар бир өзүбүздүн жашообузда математикалык ошол тригонометрия кандайча колдонула тургандыгын көрсөтүп бере алат. Ошол окуучулардын алдында мына ошол математикалык аппараттын тригонометриянын жана графиктердин, тригонометриялык функциялардын реалдуу турмушта жана илимде кандай таасир тийгизе тургандыгы туурасында маалымат берилет.
берет. Биринчи, экинчи модульда окуучулар ар кандай тапшырмаларды аткарат. Анын ичинде электрондук чөйрөнүн шаймандарын колдонуу менен алар тригонометриялык функциялардын графиктерин түзүшөт. Алардын өзгөрүшүнө жана жайгашышы боюнча өзгөрүштөрүнө көңүл бурат. Ошол жанагы параметрлерине жараша анан алардын ошол аныктоо жаатындагы сапаттык өзгөрүүлөрүнө көңүл бурат. Мына ушул параметрлердин көбөйүшүнө же азайышына жараша кандай өзгөрө тургандыгына көңүл бурушат. Бул ошол предметтик ушул окутуу, ошол математикалык түшүнүктөрдү кенен пайдалана билүү мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Андан тышкары бул жалаң гана айталы ошол түшүнүктөрдү гана билүү эмес, жөн эле түшүнүү эмес, ошондой эле мына ушул билимдеринин баардыгын математикалык тапшырмаларды чечүү үчүн же маселелерди чечүү үчүн колдоно билүүнү калыптандырышыбыз керек да. Ошондой эле ар бир ушул маалыматка тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрүн реалдуу турмушта колдонгонго мүмкүнчүлүк алыш керек. Үчүнчү модулдун тапшырмалары көбүнчө ошол окуучулардын ошол практикага багытталган, же болбосо колдонмо же прикладдык тапшырмаларды реалдуу турмушта колдоно билүүгө багытталган, же болбосо ошол өзүнүн реалдуу турмушунда кандайча колдонулот деген суроого жооп катары ошол мугалим алардын теориялык билимин гана кеңейтүүгө эмес, ошол окуучулардын функционалдык математикалык сабаттуулугун өнүктүрө турган иш-аракеттерге багыт берет. Мен буга чейинки белгилеп кеткендей эле ошол лабораториялык иштердин мазмуну кандайдыр бир деңгээлде ошол окуучулардын суроолоруна жооп бериши керек. Жана математиканын эмне кереги бар, биз интегралды эмнеге үйрөнөбүз деген сыяктуу суроолоруна жооп бергенге мүмкүнчүлүк берет жана математиканы популяризация кылганга же жайылтканга шарт түзөт. Мугалим ар кандай ресурстарды колдонуу менен, мисалы үчүн ошол программалык Microsoft OneNote программалык камсыздоосун колдонуу менен иш алып барса болот. Жана ошол графикалык программалар, жана мен силерге ошол программалык камсыздоо жөнүндө сөз кылайын деп турам. Мына ошол жерде ар кандай компьютерлик программалар бар. Аларды силер интернеттен кенен эле жүктөп алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Жана ошол программаларды колдонуу менен силер математика сабагында бир жагынан алганда ошо материалды биздин окуучуларыбыз жеңил өздөштүрүш үчүн, экинчи жагына бул ошол окуучуларыбыздын ар кандай көндүмдөрүн өркүндөтүү үчүн, башкача айтканда, ошо берилген электрондук чөйрөдө маалыматты алып, ошол маалыматты талдап, аны өздөштүргөнгө, ага жардам катары ушул программалык камсыздоону колдонгонго дагы үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Айталы, мына ошол графикалардын өзгөрүшү, анан ошол программаны кантип колдонуш керек, маалыматты кантип окуш керек, ошол маалыматтын кайсы бирдиги маанилүү, кайсы маанилүү эмес деген сыяктуу талдоону жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү дагы болот. Ошондо биз ошол графиктерди түзүүнүн координаталарын тандап, анан алардын кесилишкен жерлерин таап, ошондой эле ошол графиктердин кесилишкен жерлерин кантип аныктоону үйрөтө алабыз. Андан тышкары мына ушул бизде айталы мына ушул параметрлер кандайча айкалыш керек, ошо графикалар бири-бири менен кесилиши үчүн кандай шарттар болуш керек, мына ошол маселени чечиш үчүн деген сыяктуу тапшырмаларды чечкенге мүмкүнчүлүгү болот, тапшырмаларды аткарганга жана түшүнгөнгө. Андан тышкары мына ошондой ар кандай математикалык графикаларды чечүү менен бул жерде функциялардын да кеңейет, логарифмалар, косинустар, синустар колдонулушу мүмкүн. Ошон үчүн интегралды эсептеп чыгаруу, теңдемелерди түзүү, баягы берилген параметрлер боюнча мына ошолордун баарын кантип жасап, кантип талдаш керек экендигин дагы окуучуларыбыз өздөштүрөт. Андан тышкары ушул маалыматты окуй билүүгө дагы үйрөтүш керек окуучуларга. Биз ошол математиктер катары ошол балдардын графиканы көрүп, анан аны түшүнгөнгө, өздөштүргөнгө жана ошол маалыматты башка формада да чагылдырып
бере алганга мүмкүнчүлүктүү болушу үчүн ошол окуучуларыбызга ушул көндүмдөрдү үйрөтүү зарыл болуп саналат. Кийинки программа бул 4 жана 5, 6 класстардын окуучулары үчүн багытталган. Ал мезгилде функциядан эмне экенин билбейт окуучуларыбыз, анан бирок ошол жерде жанагы координаталар системасын өздөштүрө баштайт жана аларда мындай татынакай графикти дагы түзгөнгө мүмкүнчүлүктүү болот. Бирок ошол эле учурда алар ар кандай баягы жаныбарлардын сүрөттөрүн чийгенге мүмкүнчүлүгү болот. Мультфильмдердеги каармандардын элесин тартканга мүмкүнчүлүгү болот. Ошондо 4-5 класстын деңгээлинде эле алар мына ошол маалымат жөнүндө, ошол маалыматты талдоо жөнүндө кантип мына ошол жерде кантип ошол чекитте туура бериш керек жана ушул мейкиндикте анын жайгашкан координаттарын кантип аныкташ керек экендигин үйрөнөт. Мына ушул слайдта ошол жана мен сөз кылып аткан ошол усулдук кейстердин баардыгы мына ушул сайттарда жайгашкан жана ушул жерде ошол сайттарга атайын шилтемелер берилген. Мына ушул шилтемелер менен өтүп, ал жердеги тапшырмаларды, тийиштүү маалыматтарды пайдаланып, силердин өзүңөрдүн математика боюнча сабак берген учурда окуучулардын ишмердин уюштуруу үчүн колдонсоңор болот. Ал эми азыркы слайддагылар биздин колдонмолор. Алар ошол тийиштүү сайтта жайгашкан шилтемелери турат. Ошондой эле колдонмолор менен дагы өзүңөрдүн ишиңерде пайдалансаңар болот. Урматтуу кесиптештер, мына мен бүгүн силердин назарыңарга ошо маалымат менен бөлүштүм, маалыматты койдум жана ушул жерден эле мына ушул маалымат кандайча берилгендиги туурасында айтып бердим. Башкача айтканда, мына ушул тапшырмалардын мазмунуна башкача кантип мамиле кылса боло тургандыгына жана ошондой эле силер менен бирге биздин мектеп окуучуларынын ишмердигин дал ушул багытта кантип уюштурса боло тургандыгына көңүл бурдук. Мисалы үчүн биздин окуучуларыбыз ошол жактан карап аны түшүнбөй, муну кантип иштеш керек деген сыяктуу моралдык жактан коркуулар болбош үчүн, кабыл албоолор болбош үчүн ушул электрондук чөйрөдөн аларга кайсы көндүмдөрдү үйрөтүшүбүз керек экендигибизди көңүл бурдум. Же болбосо ошол тапшырмага туура жооп бериш үчүн мына ошол маалыматты окуп, анан кийин салыштырып, гипотезаларды жасап, анан чечим кабыл алыш керек экенин биздин окуучуларыбыз түшүнүш керек. Айталы 5-6 класстан баштап 10-11 класста дагы ушул көндүмдөрдү өнүктүрүү менен биз ошол окуучуларыбыздын математикалык сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мен силерге ошо презентацияда айткан ошо сайттар, порталдар, платформалардын баардыгынын шилтемелери бердим силерге. Ошол жерге кирип көрүп материалдарды колдонсоңор болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Урматтуу Елена Евгеньевна. Спасибо громадное. Андан чоң рахмат сизге. Сиз чындыгында эле өзүңүздүн презентацияңызда мына ошондой тыкыр, кенен, абдан бир бай болгон материал туурасында айтып бердиңиз. Ушул математика мугалимдери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр туурасында мына биздин аудиториябыз тарабынан сизге ыраазычылык болуп аткандыгын көрүп турам жана аудиторияда жаланганда математиктер отурбагандыктан улам биз сиздер менен бирге бүгүн кандай көйгөйлөр бар ошол математика мугалимдеринин ошол жактагы сөздөр, ошол жактагы маселелерге көңүл бурсак, сиз чындыгында эле практика жүзүндө математиканы сабак берген мугалимсиз. Ошондуктан ошол математика мугалимдери көбүнчө дуушар болуп аткан көйгөйлөр туурасында сөз кылсаңыз, алар кандайча чечип атасыздар? Эмесе биз силер менен анда көйгөйлөрдөн баштасак. Канткен күндө дагы мен өзүм негизи өзүбүздүн ченемдик баягы документтерге таянуу менен иш кылам. Бул ошол федералдык мамлекеттик билим берүү стандарттары жана биз ушул багытта өзүбүздүн ишмердигибизди жүргүзүшүбүз керек болот. Бул пландалган ошол натыйжалар кандай болуш керек? Биз силер менен аны жыйынтыктарды пландап гана чектелбестен ага жетишибиз да керек болот. Ошондуктан математика мугалиминин алдында мындай бир маселе жаралат.
мына өзүмдүн ишмердигимди кантип уюштурсам тигил же бул ошол алдыга пландалган жыйынтыктарга жете алам деп ойлонот. Мына бизде мындай атат, сиздин сөзүңүздү бөлүп койгонуна кечирим сурайм. Мен мисалы ошо кесиптештер, анын ичинде кыргыз математик мугалимдеринде ушундай математика боюнча жаңы программалар жөнүндө алардын маалыматы ар болуш керек деп ойлойм. Бирок ошентсе дагы мына түздөн түз ушул мугалимдер үчүн балким биздин программаларды билбеши мүмкүн мугалимдер, туурабы? Математика мугалимдери Кыргызстандагылар. Анан мисалы үчүн стандарттар математика боюнча жаңыланышы мүмкүн. Анан биз алардын стандарттары менен таанышканбыз дейли. Чындыгында эле алар мына ошо пландалган жыйынтыктар дагы бар, ошондой эле ар кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн, предметтик кандайдыр бир натыйжаларга жетүү жаатында, же болбосо ушул функционалдык сабаттуулукту, креативдүүлүктү калыптандыруу жаатында балким көйгөйлөр болушу мүмкүн. Жана азыр сиз менен бирге биз реалдуу жагдайда, сабактарда чындыгында эле ошол ченемдик ушул документтери болгон күндө дагы ишти кантип уюштурушу керек? Мисалы үчүн окуучуларды кантип кайра багыттоо керек? Же болбосо ушул ишти уюштурган мезгилде мугалим өзүнүн ишин дагы башкача уюштуруш керек болуп атат бүгүнкү күндө да. Жана ошондой эле ушул ишти кантип мектептин администрациясы кандайча колдоо көрсөтүшү керек? Ооба, мен бир аз башка багытка жөнөтүп койдум окшойт. Анткени бизде чындыгында эле суроолорду математика мугалимдери суроо берип атышат. Бул абдан маанилүү маселе да алар үчүн. Рахмат. Мына мен негизи ушул жөнүндө да айтайын деп аткам. Бир жагынан алганда биз чындыгында эле мына ошо өзүбүздүн ченемдик документтерге багыт алышыбыз керек. Программаларыбызга федеративдик ушул билим берүү стандарттарына багыт алышыбыз керек бир жагынан. Жана ошондой эле алдыга койгон ошо пландалган жыйынтыктарыбызга дагы багыт алышыбыз керек да. Анан мугалим кандай маселе жаралып атат бул жерде? Башкача айтканда, функционалдык сабаттуулук деген бул силер менен бирге дал ушул ошо натыйжалар, окутуунун натыйжаларын колдонуп, анан ошо биздин мектептин алкагынан тышкары жакта, башкача айтканда, биздин окуучуларыбыз ошол мектептин мектептен сырткары жакта дагы мына ошол алган көндүмдөрүн пайдалана билгенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек болот да. Кандайдыр бир айталы окуучуларыбызга тапшырма берип, алар ошол жагдайды талдап, ошол жагдайды салыштырып, ошол контексттик жана тапшырмаларды бергенде алар боюнча жыйынтыкка жеткенге жардам беришибиз керек окуучуларыбызга. Азыр 1 секунд, мен оюмду жыйнап алайын. Ошо сиздин сурооңузга жооп бериш үчүн биз кошумча дагы суроолорду күтүп атабыз аудиториядан. Бизде 100дөн ашуун адам катышып атат бүгүнкү вебинарыбызга. Жана албетте аларды кызыктырат да азыр ошо биз алардын өлкөлөрүндө, силердин өлкөңөрдө эмне кылып аткандыгына кызыгышат да. Биздин математиктерибиз албетте. Мисалы мен өзүмдүн негизги билимим физик. Жана кээ бир учурда мындай деп ойлоп калам да, ошол математиктер айталы көбүнчө баягы формалдык изилдей турган илим катары кабыл деп калабыз да. Мисалы пизаны жакында жүргүзүлгөн ушул 2012-жылдын жыйынтыгы боюнча изилдөөдө, пиза изилдөөсүнө мындай бир жыйынтык чыгарды да. Айталы ошол жогорку натыйжаларга пизанын изилдөөсүндө 2012-жылы бул артыкчылыктуу багытка математика болгон учур болчу. Ошол мезгилде жакшы натыйжаларга жетип атат деп атат. Ошондо бул жаатта жакшы ийгиликтерге айталы жалаң гана ошол күнүмдүк турмушта практикага багытталган өлкөлөр ийгиликке жетет деп, ал эми ошол багыттуу түрдө эле ошол фундаменталдуу математиканы же академиялык математиканы өздөштүргөн өздөштүргөн өлкөлөрдө мына ушул аны кайра багыттоо дээрлик ошол практикалык маанисине көбүрөөк көңүл бурган учурлар болгон да. Айталы
мына ошол жетишилип аткан ошол эме натыйжалардын алкагында да ушу математика сабагында ошондо бул абдан маанилүү корутунду болуп саналат жана ал ошол Россиянын билим берүүсүн дагы бир аз кайра багыттаганга өбөлгү болуп калды да. Эгер сиз эсиңизде болсо базалык деңгээлде Киргизиянын өзүбүздүн экзамен сыноолорубузду дагы бөлүштүрүп анан жалаң гана ушул өзүнүн сабактарын базалык гана деңгээлге багыт алган мектептерге дагы сын пикир айткан учурлар болгон да. Башкача айтканда ошол математикадан сабак берүүнүн деңгээлинин бийик болушу ошол тереңдетилген математика боюнча жакшы ийгиликтерге жетишүүгө мүмкүнчүлүк берди бизге. Ошол 2015-жылы биздин мектеп окуучуларыбыз абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. 11-класстын бүтүрүүчүлөрү. Елена Евгеньевна, сизге сөз. Галина Сергеевна азыр бизде бир аз башка жакка багыттап сөз кылгандан кийин мен азыр өзүмдүн материалдарымды колдонуу менен сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Мына биз силер менен бүгүн ошол математикалык билим берүүнү көрүп атабыз азыркы заманбап социалдык экономикалык шарттарда. Эмесе мына ошол математиканын мазмуну менен мазмунунда кандай өзгөрүүлөр болуш керек дейт. Мисалы үчүн диверсификация математикалык билим берүү жаатында айта турган болсок, башкача айтканда ошо мазмунун кеңейтүү дегенди түшүнсөк болот. Башкача айтканда мына дал ушул математика сабагында уюштуруу жаатында айталы. Математика сабагы учурунда ошол бардык ушул функционалдык сабаттуулуктун курамын толугу менен колдонгонго, анын ичинде функционалдык математикалык сабаттуулукка көбүрөөк басым жасаш керек болот. Презентация көрүнүп атабы? Эгерде сизге показать же көрсөтүү деген жерди бассаңыз, анда толук экранга көрсөтүлөт. Азыр показ слайдов деген жерди бассаңыз, анан эң сонун мына бул жерде функционалдык математикалык сабаттуулук деген эмнеге десе, бул ошол билим алып аткандардын өзлөрүнүн предметтик теориялык билимдерин, анан ошо калыптанган өзүнүн көндүмдөрүн ар кандай тапшырмаларды чечүүгө пайдалана билүү деп эсептелинет да. Бул жерде биз кандай компоненттери бар дей турган болсок, функционалдык математикалык сабаттуулукта бул ошол математикалык түшүнүктөрдү реалдуу жашообузда баягы алардын көрүнүштөрүн аныктай билүү, ошо башка окуу предметтерин окуп аткан мезгилде да ошондой эле ар кандай ошол сабакта чечип аткан тапшырмаларын ошол турмушта, жашоо турмушта кездешкен милдет катары аларды дагы чече билүү, же болбосо жөнөкөй эле математикалык модельдерди түзүү билүү мүмкүнчүлүгү да. Биз бул жөнүндө жана сөз кылдык. Бул ошол функционалдык математикалык сабаттуулуктун компоненти болуп эсептелет. Анан ушунун баарын мугалим кантип уюштурушу керек, кандай каражаттарды колдонушу керек дей турган болсок, эгерде биздин окуу китептеринде мына ушундай тапшырмалар болсо, айталы ошол окуучулар колдоно ала турган жакшы болмок да. Мисалы үчүн бул жерде мен учурунда Карелия менен иш алып барган убагында жана алардын багытында мына ушундай атайын тапшырмаларды, ошол Карелияга тиешелүү тапшырмаларды иштеп чыккан болчумун да. Ошондуктан биз функционалдык сабаттуулук жөнүндө сөз кылган мезгилде биз өздүн окуучуларыбызга атайын тапшырмаларды иштеп чыгып атканда ошол жашоо турмуштагы көрүнүштү көрсөткөн нерселерди пайдаланышыбыз керек да. Мына ошол жерде, бул жерде ошондо баягы окуучулардын өзлөрүнүн өлкөсүнө, өзлөрүнүн киндик каны тамган жерине болгон мамилесине дагы таасирин тийгизген тапшырмалар болот. Мисалы үчүн бул ошо расмий интернет порталдан алынган маалыматтын негизинде мындай тапшырма берилип атат. Бул жерде математика боюнча мугалим мына ушул текст боюнча атайын суроолорду иштеп чыккан. Айталы кайсы кылымда Петрозаводск негизделген, анан кийин ошол Карелиянын аймагында суу канча бөлүгүн ээлейт деген сыяктуу ошол суроолорду
бергем да, анан кийин аларына ушул суроолорго, тапшырмага жооп берүү менен алар белгилүү бир маалыматтарга ээ болуп атышат. Же болбосо экинчи мисалы, бул жерде ошол Россиянын эски бир коруктарынын биринде, ошол Кивач деген шаркыратманын жанында, мына ушул туурасында окуучулар билеби бул суроо да. Анан кийин биз мына ошол жалаң гана функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу гана эмес, бул жерде предметтик дагы суроолор берип атат. Бул жерде геометрия жана бөлчөктөрдүн дагы колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле мына ушул предметтин өзүнө болгон мамилени, окууга болгон мамилени дагы камтып кетип атабыз да ушул учурда. Мына ушундай тапшырмаларды бергенде мен сунушту айта элем. Биздин ошо катышуучуларга, семинардын катышуучуларына мына ушундай сыяктуу тапшырмаларды иштеп чыксаңар, жана ошол өзүңөрдүн ишмердигиңерге биздин ошо окуучуларды окутуп аткан мезгилде ушундай сыяктуу тапшырмаларды колдонсоңор деп сунуштап кетет элем. Негизи мына ошол жанагы ошо биздин ошо окуучуларыбыздын, мугалимдердин душар болуп аткан көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. Чындыгында эле мына ошол сиздин берген мисалыңыз Карелияга байланышкан бул чындыгында эле биздин айталы Ысык көлдү мисал кылып айтса болбойт, же башка бир айталы Кыргызстандын мол татынакай табиятынын ресурстарын колдонуу менен мисалдарды түзүү дагы абдан маанилүү деп ойлойбуз. Галина Сергеевна, биз ушул темага дагы өзүнчө вебинар өткөрсөк дагы болмок. Мен азыр кесиптештериме берип кое турган маалыматым бар. Азыр биздин ошол Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен биргеликте азыр бир тапшырмалардын математикалык сабаттуулук боюнча тапшырмалардын банкын даярдоонун үстүндө иштеп атабыз. Жана ошол жаңы окуу жылынын башталышына карата ошол банктар атайын порталда PISA 2025 деген порталда жайгаштыралы деп турабыз. Мына ошол Елена Евгеньевна жана Лариса Олеговна Рослова мына түздөн түз мына ошол иштин үстүндө иш алып барып атышат дагы, жана ошол тестирлөө борборунун мугалимдери менен бирге иш алып барып атышат. Ошондуктан кесиптештер, мына ошол бүгүнкү сөз болгон баардык идеялар мына ошол математикалык сабаттуулуктун алкагында бул жерде 2000 жылдагы ошол PISA-дагы сабаттуулук маселелерин арналган болчу. Жанагы 2002-жылдары бул жерде ошол окуй билүү сабаттуулугу биринчи жолу өздөштүрүлүп жана өзгөргөн мезгилде концепциясы 2009 жана 2017-жылдары болду. Ал эми математикага байланыштуу ушул толук кандуу математикалык сабаттуулуктун концепциясы 2003-жылы калыптанган болчу. Ага дагы 9 жылды коштоңор 2011-жыл болот. Ал эми азыр мына 2021-жылы болуш керек, 2012-жыл болуш керек болчу. Анан 2021-жылы болуш керек болчу. Бирок ковидке байланыштуу 2022-жыл болуп калды. Мына ошол концепциянын өзү дагы түздөн түз пайдаланыла турган болот. Жана 2025-жылы ушул концепция колдонулат. Жана ушул тапшырмалардын банкы буга чейинки иштелип чыккан ошол боюнча эле калат. 2025-жылга карата жаңы тапшырма деле иштелип чыкпайт. Ошол PISA боюнча бунун эрежелери ошондой. Окуй билүү жөндөмдүүлүгү боюнча 2018-жылы иштелип чыккан нерселердин бардыгы кийинкиге өтө берет да. Эмне үчүн? Анткени ошол жанагы баалоо скаласын стабилдештирүү үчүн жасалып атат да бул нерсе. Жана ошолордун бардыгы, ушул тапшырмалардын бардыгынын жыйынтыктары интеллектуал тил же бул өлкөнүн интеллектуалдык дарамети баалана турган болот. Жана бүгүн Елена Евгеньевна сөз кылган нерсе жана математикалык сабаттуулуктун багыттары мына ошол жаңы ыкмаларга ылайык айталы ошол математикалык сабаттуулуктун баалоо боюнча 2022-жылдагы мына ушул нерселердин бардыгы мына ушулардын бардыгы
Пиза 2025-тин шаймандарына камтылмакчы жана ушул багыттарда биз азыр Россияда биздин математикалык билим берүүнү өнүктүрүп атабыз. Мен бул жерде дагы суроолорду угалым, аларды карап көрөйүн дагы, сиздерге айтмакчымын. Мына ушул жерде баягы биринчи слайдты көрсөттү Елена Евгеньевна, ошого көңүлүңөрдү буруп коеюн деп атам да. Негизи математика өзү менен өзү болбош керек. Мурда биз ушинтип айтчу элекпи, математика айталы түздөн түз бардык предметтер менен байланышы бар. Ушул математикалык сабаттуулук, мисалы үчүн Россияда ушул математикалык сабаттуулукту биз бүгүнкү күндө башка багыттар менен интеграция кылып атабыз. Жана ошол тапшырмаларды иштеп чыгып аткан мезгилде каржылык сабаттуулукка да байланыштырабыз, башка багытта сабаттуулукка дагы байланыштырып атабыз. Жана функционалдык сабаттуулук дегенден өзү алган өзүнүн билимин ошо кадимки жашоосундагы ар кандай маселелерди чечүү үчүн колдоно билүү жөндөмдүүлүгү экенин белек койгум келет. Бул ошо россиялык мугалим окуучулар үчүн дагы, кыргызстандык окуучулар үчүн дагы башка максаттардын бири болуп саналат. Алган билимди өзүнүн жашоосунда колдоно билүү. Ал жалаң гана ушул математиканы жашоодо кантип колдонуш керек боюнча. Азыр ошо суроолор менен таанышсак. Абдан маанилүү маалымат болуп атат. Эгерде силер семинарды бардык завучтар үчүн өткөрүп берсеңер жакшы болмок. Мен ал үчүн Бишкекке када келсем болот, келет элем, ошол программа менен иштеш үчүн деп жазып атат. Мына ошол программалар менен иштеш үчүн дейт. Кийинки силердин слайдыңарды кантип алса болот деп сурап атат. Эми бул биздин кесиптештерибиз Нургүл менен Эдуардга кайрылсам, мына бүгүнкү биз берген материалдардын бардыгын, презентацияларды, шилтемелердин баарын жөнөтөт го деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, бизде башка суроолор жок экен, эмесе биз анда абдан маанилүү, концептуалдык мааниге ээ болгон ыкмалар жөнүндө сөз кылдык. Мен Елена Евгеньевнага ыраазычылык билдирип койсомбу деп турам. Ал өзүнүн презентациясы мына ушул кандай ресурстары бар ушул математика мугалими деген маселеге кайрылды. Жана ошондой эле бизден кесипкөй, ошол биздин жамаатыбыз эмнелер менен бөлүшө ала тургандыгы туурасында сөз кылды. Же болбосо биз математика мугалимдерин кантип колдогонго умтула тургандыгыбыз туурасында дагы айтып берди. Алар жалаң гана ошол PISA эсилдөөсүнө даярдык катары гана эмес, жалпысына биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү жана биздин мугалимдер, биздин окуучуларыбызды кандай колдой тургандыгыбызды, ал 5 дагы 11 класстагы окуучулар туурасында дагы сөз кылды. Жана ошол 5 класстын окуучулары татанакай жанагы сүрөттөрдү тартып, анан олимпиадалардагы жыйынтыктарын жакшыртууга кандай аракет жасалып атканы туурасында айтып берди. Жана ушуну менен биз өзүбүздүн бүгүнкү вебинарыбыздын аягына чыгып атабыз. Бардык материалдардын бардыгын ачык колдонгонго мүмкүнчүлүк берип жайгаштырабыз тийиштүү жерлерге. Жана мына ушул биздин ошо кызматташтыгыбызды андан ары дагы талкуулай турган болобуз. Аман болуңуздар, баарыңыздарга чыгармачыл жана жеке турмушуңуздарда ийгиликтерди каалайм. Баарыңыздар аман болуңуздар. Эмесе семинардын аягына чыгалы. Сиздин айта турган сөзүңүз жокпу, Елена Евгеньевна? Баарыңыздарга чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Биринчи кезекте баарыңызга ден соолук каалап кетейин дедим элем. Жана сиздерде дайыма каалооңор болсо, жана ошо каалооңор сөзсүз түрдө жүзөгө ашсын демекчимин. Жана алдыга кандай кыялдарыңар болсо, кандай максаттарыңар болсо, баарына жетүүнү каалап кетмекчимин. Аман болуңуздар. Жаңы жолугушканга чейин аман туруңуздар, жакшы калыңыздар.